Саламатсыздарбы урматтуу Улай ТВ көрөрмандары, бүгүн биз барыңыздар көргөндөй Жезде кино тасмасына келип отурабыз. Албетте алдыда аябай кызыктуу мүнөттөр болот, ошол себептен аягына чейин биз менен болуңуздар. Негизи бардыгыбыз татууну жакшы көрөбүз. Бирок татуунун да жакшысын тандаш албетте бул өтө маанилүү. Ал эми мен силерге Саудия татууларын сунуштайм. Саудия татуулары даамдуу жана ошондой эле ар кандай даамдар да бар. Андан сырткары кичинекей, орточо, эгерде татууну аябай жакшы көрсөңүз мага окшоп, ушундай эң чоң көлөмүндө да бар. Бардыгыңыздарга Саудия татууларын сунуштайм. Андан сырткары ушундай сонун печеньелар балдарыңыздар үчүн сөз түрдө бир ырахат алып келет. Жашоо Саудия менен таттуу. Саламатсызбы, маанайыңыз кандай? Саламатчылык сон мана. Бул Жезде тасмасы идеясы кантип жаралды? Негизи жашоодон болгон окуядан алдыңыздарбы же өзүнчө эле жаралып калдыбы? Жок, өзүнчө эле жаралды, болгон окуядан эмес. Идея негизи көп кинолор бар го биздин. Кудалар, жеңелер, Аяш, анан Кайнене дегенчи баягы кыргыз элине жакын сөздөрдүн атындагы кинолор көп. Анан мен деле ошол ой менен Жезде жөнүндө жок экен, бир Жезделер жөнүндө кино тарткалы. Бажа бар, Бажарики деген киносу бар. Анан Жезделер жөнүндө тарталы деп эле биринчи идея келген, анан ушу Жезде, то есть кинонун названиясы Жезде. Анан ушуга сценарий жазганбыз. За заблуждение кылба, мен еще сени аял эмесмин. Мен сага предложение кылдымбы? Сен макул эдиңби? Ооба, бирок экөөбүз үйлөнө элекпиз да. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Маанайыңыз кандай? Абдан сонун. Бул киного сиз алгачкы жолу тартылып жатасызбы ошондо? Ооба. Кандай сезимдер болуп жатат? Негизи эле алгачкы жолу киного түшкөн кандай экен? Аябай переживаю, чуть-чуть переживаю, так как это все-таки мой первая роль. Вот, недавно еще снялась в фильме как главная героиня. Вот, тоже будет закрытый показ, но это мой первый фильм. Из-за этого я очень переживаю, волнуюсь. Ну ладно. Кстати, ты же не зря нас позвала, ну чё там рассказывай. Маанайыңыз жакшы? Это сонун. Аябай өзгөчө образда келипсиз бүгүн, мага аябай жакты образ. Чоң рахмат. Анан буга чейин аябай көп кинолорго тартылып келе жатасыз да. Актриса болгон кандай экен? Мага жакты. Я думала, это будет как хобби, но хочу уже как профессию вести. Негизи ушул ролдо оң роль жагабызбы же терс ролдор көбүрөөк жагабы? Мен оң эле ролдорду аткарам, ушу терс каармандын ролун, образын жараткым келет да жакын арада. Мен көрөбүз го. Жакшы сон сизден сураганы келдик. Негизи бул кинодо Жезденин ролун аткарган экенсиз да. Анан кандай сезимдер болду сизде? Оңой эле болду аткарыш? Жезденин сезимдери болду. Оңой эми. Ар бир нерсенин оор кыйынчылыгы бар, экөө тең болду. Бирок аракеттендик. Бул Жезде киносу негизи жашоодон алынып тартылдыбы же ойдон чыгарылдыбы? Жок, болгон окуядан деген. Жок. Сценарий жазылган, кээ бир жери болгон окуядан болушу мүмкүн. Толук кино жөнүндө деле мен жакшы биле бербейм. Азамат байке режиссер билбесе. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы берсем. Маанайыңыздар аябай жакшы болду. Сон маанайлар сон. Бул Жезде тасмасынан кандай жыйынтык алайын деп, кандай ойдо келе жатасыздар? Кандай болот деп ойлойсуздар? Көп нерсени үмүт кылып атабыз. Эми Кудайым буйруса мен ойлойм, главный ролдогу Бекжан Баешов биздин жакын досубуз болот. Досубузду колдоп келип калды. Кудайым буйруса үмүтүбүз чоң, эми алдыда көрө жатарбыз буйруса. Негизи өзүңүздүн Жездеңиз барбы? Жездем жок, бирок Жезде болом деген ниеттер бар. Мен сени сүйөм. Жок дейм. Сиздин аткарганыңыз мага аябай жакты да. Негизи жашоодо дагы ушундай эле шустрый тамаша окуйсузбу же жашоодо башка? Жашоодо деле ошондой. Бул кинону азыр өзүңүз көрүп, кайрадан өзүңүз кандай сабак алдыңыз? Бул кинону негизи монтажда көргөн эмесмин. Ошо эл менен көрөм деп, анан биринчи кинода аябай толкунданып, мандыраш болуп, уктай албай, анан азыр кой берип атат, колум титирегеничи. Бирок сиз биринчи кино болсо дагы мындай көптөн бери тартылып жүргөндөр аябай мындай образга кирипсиз да. Бирок кандай кыйынчылыктар болду сизде? Аракет кылдым чындап. Бул мен аябай көптөн күткөн кино болчу. Кыялданып жүргөнмүн да кичинекей кезимден бери. Анан кыйын жери мага жана аял болуп ойнодум го. Ошону кийип, чечип, кайра кийип ошондо ошол эмнеге түшүп алдым да, тоңгоч ичке сүйлөп, анан кайра тиякка түшө албай, ошол аябай кыйын болду. Еще бетке деген жарым саат макияж коет да.
жүдөп кеттиңиз? жүдөп кеттим да парик менен ошондой. Вы этот подруга, да? Я Бул жактагы. Адыми, да. Подругасы. Подругасы болуп аябай кыргызча түшүнөсүзбү? Түшүнөм. Подругасы болуп аябай көп жардам берип келаттыңыз. Сизде кандай кыйынчылык болду? Кыйынчылык, никаких трудностей не было. Мне фильм очень понравился. Был Эмнеси менен жакты? очень смешно. Буда өзүң окшош. Буда неме бар? Манайыңыз кандай? Жакшы эле. Кино бүттү, эмнеси менен жакты, кандай таасир ала алдыңыз? Мага кино эң мыкты жакты. Мага актерский составы жакты. 15. Кимдин аткарганы жакты көбүрөөк? Айдай Шабданов, Азамат Усонов, анан болсо Жылызбек Кайсенов, Жээнбек Моношов байкебиз. Ошол байкебизди тааныйм буюрса. Жакшы. Бул жака негизи сиз өзүңүз кино жаатына көп келип турасызбы? Конечно, көп келип турам. Кээде закрытый показдарда калтырбайм. Өзүңүз киного тартылгыңыз келеби? Ооба, массовкада тартылган, актерскийде. Кандай ролду аткаргансыз? Мен эпизодко тартылган Айдай кино тасмасына. Жакшы, анда дагы да ийгиликтерди каалайбыз сизге. Чоң-чоң ушундай кинолордон көрөлүбүз да. Ооба. Не бакырасың, билем полковникке. Ошонун баары биздин айыбыздан болот атпайбы? Элдер эмне үчүн көрүш керек? Кандай пайда алат бул кинодон? Бул кинодон элдер болгон эмоцияны алат, күлөт, ыйлайт, переживать этет, жыргайт. Ар кандай көп эмоцияларын чыгарып. Өзүңүздүн жездеңиз барбы? Көп да, көп жезделер көп. Жанагы жезделер кулак чоймойго кандай карайсыз? Жакшы эле карайм, жакшы эле. Менин да кулагым чоюшкан, менин да балдыздарым бар. Сыр болбосо канча акча бергенсиз? Мен 1000 сом тегеренде берсем керек. Жакшы, анда бул жакта машина тууралуу айта кетсеңиз, жезде деп да жазып коюпсуздар. Розыгрыш болот тур, Ооба, машинаны ойнотуп атабыз. Бүгүнтөн баштап шарты оңой эле. Кинону көрүп, машина утуп алса болот. Любой адамчы. Кыргызстандын бар, Кыргызстан эле эмес, Москва, Чикагого чейин, Чикагода да коюлса, аяктан деле утуп алса болот. Главный жезде киносунан билет алып туруп эле, залга кирип кино көрүп атканда өзүн тартат, селфи кылып. Только бетин көрсөтүп тартыш керек да. Жезде аккаунтту сториске киргизип отмечать этип коюш керек. Болду, ушул эле. Макул, рахмат чоң, ийгилик каалайбыз сиздерге. Кечиришели. Экөөбүздөн тең кетти. Баарын унутуп, үйлөнөлү. Үйлөнөлү? Сагабы? Мен сенин сырыңды билем азыр. Кандай ролду аткардыңыз ошондо? Өзүңүздүн ролуңуз өзүңүзгө жактыбы? Бул кинодо мен терс карман болуп аткардым. Атым, персонажымдын аты Алина болду. Өзүмдүн атым Адыми. Ну, я в жизни просто не такая девочка. Ну, вы фильм посмотрите и потом поймете. Биринчи жолу тартылып аткан болсоңуз, кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык көп болгон жок. Анткени команда абдан жакшы болду. Баары тең бири-бирине жардам берип, Адыми мындай кыл деп баары тең жардам берип, өзүнүн подсказкаларын айтып, мага жардам берип турушту. Рахмат чоң, анда ийгилик каалайбыз сиздерге. Чоң рахмат. Жаныңды алгым келет. Эгер менин жанымда болгуң келсе, Бул тасмада сиз главный каармандардын бирисиз да, анан бул тасманы элдер эмне үчүн көрүш керек? Өздөрүнө кандай пайда алат деп ойлойсуз? Бул жакта аябай көп смысл бар. Бул жөн гана жезде жөнүндө эмес да. Бул жакта дагы бир окуяны көрсөтөбүз, үлгү көрсөтөбүз, проблеманы козгойбуз. Ошону обязательно көрүш керек, анан түшүнөсүңөр да, мынтип айта албайсың. Адам чыгыра албайсың, адам көрүп, ушундай турбайбы деш керек да. Алдыда дагы кандай пландар, кайсы кинолорго тартылган жатасыз? Азырынча ушу автомобилди розыгрыш кылалык деп атабыз. Пока пландар ушо. Сураган кезде эжемди таштабаңызчы. Кандай болгон күнүдө эжемди таштабаңыз. Өзүңүздүн жездеңиз барбы? Ооба, жезделер көп. Жезден жана айтып коет го, кулак чоймой дегенчи. Ошо кандай карайсыз? Жезделер кача берет го ошондон. Ошого мондай карайм да. Кыргыздын салтын салтка баш ийебиз да. Эгер жезде болуп, кийин кулагыңызды чойсо канча сом чыгарып бермексиз от души? Прям азырбы же кандай? Жүрөктөн чыкканы ошо чөнтөктө канча болсо ошону беребиз го. Каждый келгенде канча болсо ошончобу? Бирдей элечи. Рахмат чоң, анда ийгилик каалайбыз. Эми жезде тасмасынан биз жакшы таасир алабыз го. Бардык эле жезделер бар болот. Ошолорго дагы бир жакшы бир таасирин, жашоодо бир таасирин бере турган чыгарма болот деген ишеничибиз алдыда бар. Анан кийин жанагы дагы эме бар го, жезделердин кулагын чоймой бар го. Ошого кандай карайсыздар?
менимче туура эле нерсе болсо керек. Эми алгач ирет өзүбүз нежебизди турмушка узатып атсак анан чоюп коюп эркелеп коюш бул жакшы эле нерсе болсо керек, жакшы эле көрүнүш болсо керек менимче. Мен өзү жездемин. Менин балдыздарым бар. Биз үйлөнгөн кезде мен балдыздарым кулагыма чоюшкан. Канча сом бергенсиз? Ал эми секрет. 20 сом берсе керек. Бул жумат 20 сом берсе керек. Сыр болбосо. Ал секрет. Макул, рахмат чоң анда. Мен кім айтса қаншадасың ел? Негизи кандай образдар жакчу буга чейин киного тартылгы чакты? Комедия жанры эле ушундай эле образ жак. Андай келиңиз бир калып эле айта кетиңиз көрөрмандарга. Ошол барыңыздарга сиздерге рахмат келип бергениңиздерге. Кыргыз элине ушул Жезде деген комедияга чакырабыз. Келип Жездеңерди алып, балдыздар Жездеңерди чакырып келип ушу Жезде деген кинону көрүп кеткиле. Аябай сонун кино, ха-ха кино, хи кино. Сизге жактыбы? Ооба, аябай жакшы. Сиз да сунуштап коесузбу? Рахмат чоң анда, сизге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Аябай жакшы аткарат экенсиз, короче, мага өлө жакты. Отлично актерский состав. Они прям хорошо очень отыграли. Сиз да киного тартылгыңыз келеби? Келет? Почему бы и нет? Кандай ролду аткаргыңыз келет? Ну, главные роли. Анда кийинкисинде сиз да ушундай главный ролдорго чыгыңыз, рахмат чоң. Буюрса, чоң рахмат. Барыңыздар көргөндөй ушуну менен Жезде тасмасы соңуна келип жетти. Чынында айтканда ар бир адамга кандайдыр бир таасир калтырды десек болот. Мисалы мага дагы да жашоодо өзүңдүн жашооңо жоопкерчиликти алганды дагы да үйрөттү десем болот. Жана эле ошондой эле бул жакта аткарган актерлордун образдары дагы аябай жакшы аткарылган.